урматтайымдар, саламатсыздарбы? Жаңы мастер-класс, ушундай мастер-класс сиздерге тартуулайбыз. Саламатсызбы Нуриже? Саламатчылык. Жаз келип, балдарыбыз эшикке ойногондон баштап ушундай чырмайлар бизге аябай керек болот да, жылуу, жумшак болуп, анан чырмайге кандай раскладка менен кылдыңыз, эмнелерди колдондуңуз, жөн эле кеттиби же дагы башка нерселерди колдондуңузбу? Мурдагыдай эле башында ошо шаблондон биринчи шаблондон баштадым. Эми мен мисалы бул эмени баягы атайлап бир баланын размерине жазган жок, анан болжолдоп эле кылдым да. Болжолдоп эле жөн эле сиздерге бир мастер-класс көргөзүп коеюн деп, анан мен бул кыз балага жазадым, өңүн келиштирип, анан жүн алдым. Жүн фтопси алдым да, жана гребенной лента деп коет, ошону ак жүндү алдым, мындай меринос ак жүндү алдым. Анан кийин үстүнө көк вискозаны колдондум, анан ошондой бир розовый вискозаны колдондум. Башкача кылып көргөзөйүн деп. Бул чырмайдын дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Артында дагы сүрөттөрдү түшүргөн экенсиз. Ошол сүрөттөрдү сиз кайсыл жактан алдыңыз? Азырчы интернеттен алдыңызбы, же болбосо жанагы Pinterest деген бизде приложениялар бар, ошолор аркылуу алдыңызбы? Кандай болду ушул жагы? Жок, бул сапар мен Pinterest'тен алган жокмун сүрөттөрүн. Мен Instagram'дан аябай жакшы бир детский студиянын эмесине жазылгам. Лариса Гарифуллина деген жетектейт, өзү жаш айым. Анан ал балдарга сүрөт тартканды үйрөтөт. Карасам сүрөттөр аябай жакшы экен да, детский темага аябай жакшы. Анан мен уруксат сурадым. Лариса, мен сенин балдарыңдын сүрөттөрүн алсам болобу, сүрөт тартканга? Ошентип детский теманы баштады элем. Уруксат бересиңби десем, аябай сүйүнүп, макулдугун берип, каалаган тандап ал дедим да. Анан мен ошо бир кыздын сүрөтүн алып, түлкү апа, түлкү кыз, кичинекей бала ушинтип өзү ушундай сүрөт тартыптыр, анан мен бияка көчүрүп алдым. Кичинекей балдар үчүн дагы өтө мындай кооз көрүнүш, анан кийин бул чырмайды дагы мындай сыймыктанып кийет бул нерсени. Анан бул топчуларында да өзгөчөлүктөр бар экен да, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Топчулар мен баягы бул жыгач топчулар сүрөтү салынган экен. Атайлап ушул өңүн келиштирип, кооз кылып бүт эметтим. Анан бул чөнтөктөрү тигилген эмес, муну кошо куйдум да. Ушул чөнтөктөрү, анан могу проймалары, ошентип анан мен жип менен кайра саймалап, бүт кооздоп, булардын баарын саймалап бөлүш керек да. Эми баары бир бул жүн менен иштегенден кийин, кийиздин жүндөн бирдемке жасагандан кийин, кийимди жасагандан кийин в обязательном порядке сайма сайыш керек. Жана мончокторду эметиш керек, топчуларын өзгөчө кылыш керек. Баягы кооздош керек да, баары бир кооздош керек. Дополнительно өзүнүн негизи эметиш керек. Анан бул эми кичинекей кыздыкы болгондон кийин өзгөчө кылып, анын өзүнүн темасы дагы бул өзү ушундай сүрөттү тартыптыр, кар жаап атат. Анан апасы ошо бала менен берде күн, берде эми анан мынтип кар жаап атыптыр да. Ошого чейин тарттырган сүрөттүн тематикасы аябай жаккандай, мен ошо эме салдым да. Анан эми бунун баары деген эми Бишкекке дайынданып атам мен негизичи, Бишкекке. Бишкекке эмнеге барайын деп атасыз? Бишкекке мага өткөндө мен оюнчуктар жасап алып элем. Ооба. Оюнчуктарды жасасам, ал эми ал дагы детский студияга кеткен. Аерге детский студияга бир айымдар келип, оюнчуктарды көрүп сураптыр. Бул ким жазады, каяктан алдыңар деп. Анан мен адресин айтыштыр, анан алар болсо мага апрелдин аягында бир чоң выставка болот, детский тема. Ошого келиңиз деп чакыруу бергенден кийин мен эми ошо детский темаларга арнап ушундай чермилерди дагы эмелерди көргөзөм да. Эми бул чоң адамдын жилеткаларынан кичинекей балдардын жилеткалары эмнеден айырмалат? Эми топчуларын башкача кылыш керек, чөнтөктөрүн бирке башкача кылыш керек. Мындай эми чоң айымга мындай сүрөт салбайсың да, кичинекей балдарга болот. Кеттик анда Нуриже, ушул чырмайдын мастер-классын көрөлүк анда, Кеттик давай. Урматтуу айымдар. Чырмый эмнеден башталат? Дагы деле мен шаблондон башталат мынтип. Эми раскладкадан. Мен азыр сиздерге раскладкага көңүл бургум келип атат. Раскладка козликом деп мен айтып атам го. Ошондо раскладка козликом болгондо мондайынан жүндү үзүп алып, анан
бири-биринин үстүнө жаткырат да. Мындайынан, анан мындайынан. Ушинтип бири-бирине ошо жүндөрдү 90 градуска таштайсыздар. 90 градус оң жакка, 90 градус сол жакка болгону үстү-үстүнө коюлат да. Мына ушинтип эметилет. Эми болсо мындайынан, анан мындайынан экинчи ряды ошондой. Эми биз деген жүндү биринин үстүнө бирин ташташ керекпиз да. Бул жака коюлган жүнгө бул экинчи ряды обязательно коюлуш керек, экинчи ряды. Ушинтип коюлуш керек. Эми буну минтип айтат да, кээ бирөөлөр буну козлик деп орусча айтат. Козлик дегени ошондо мына минтип коюлат. Биринин үстүнө бири коюлат да. И ушинтип кете берет. Ошо козлик деп коет. Бунун раскладканын эмнеси жакшы? Бул ушул кайра үстүнө салбайсыздар да. Ушул мойдон эле бир эле тегиз эле алып кете бересиздер. Дополнительно дагы үстүнө кайра жүн салынбайт. Мынтип. Кээ бирөөлөр минтип ошо козликти минтип коет. Минтип мындай жүндү чымчып минтип алганда бир жагы моундай болот, а бир жагы ушундай болуп чыгарылат да. Мына чымчыган жери жүндүн өзүнүн немеси башкача болот. Анан ушинтип коюшат. Кээ бирөөлөр мындайынан коет. Баягы үзүп алган жерин ылдый жакка каратат. Кээ бирөөлөр болсо муну мындайынан, анан мындайынан коет. Ошондо мага многу ылайыктуу болуп атат да. Анткени бердеги жүн дагы бердеги жүндөрдүн немеси баягы коюлганы мага жагып атат. И мындай да койсоңуздар болот, муну деле козлик деп коет. Эмете берсе, кое берсе, раскладкага коюп, абдан жакшы техника. Эми жүндү ар кандай кылып эле раскладка кылса болот, жүндөрдү салып берсе болот. Болгону сиздер өзүңүздөргө ылайыктуусуна. Мага ушул ылайыктуу. Кээде мен баягы ортогональный коем, мындай, аны өзүнчө эметесиз. Бул эми козлик жүндү айтып атам. Козлик деген эмне, кантип жүндү салат деген ушул. Бул эми моундай жүн менен иштесеңиздер, эчекелер. Гребенная лента в топси деп коет. Жок, беркиндей жанагы тыткычтан чыккан жүндөр болсо, аны тегиз эле салып бересиздер, тегиз эле. Тегиз салып эле анан эмесин карайсыздар, калыңдыгын эле карайсыздар. Ушундай жүн менен иштесеңиздер, бул жүнгө ушундай эмесин раскладкасына көңүл буруп, анан салганын дагы ошо ушинтип салыш керек да. Эми мен баарын ушинтип эле салып берем. Аягында мунун баары деген эме сулаймын. Наркы жагына уже салып койдум, оодарып койдум да. Баарын ушинтип сулап, салып бүткөндөн кийин сулайм да, анан сүрөтүн салам. Азырынча мен раскладкасын гана айтып берип атам. Толук салып бүттүк. Анан эми могу жерге мен дагы калыңдадым. Да, бир сыйра слой бердим. Узундан эле жүндү салдым. И этегине эметтим. Бул эмнеге ушундай кылдым? Анткени берден мен кезем да. Анан ошо планкасы бирке калыңыраак болсун, бышыгыраак болсун деп эметип койдум да. Болду. Ошол себептен эле эметтим. Эми болсо муну азыр мен үстүн жаап, самындап, жашнакка калтырып эмеге жумушка дайындап коем да, сүрөт тартканга дайындап коем. Анан сүрөтүн тартканда дагы бир сыйра көргөзөм. Мен мындай кылдым. Мен бүт раскладкаларын, жана ак жүндүн баарын көргөздүм. Анан кийин бул эменин жилетканын
вискоза салганын эле сиздерге көрсөткөн жок. Мен бул түшүнүктүү эле болуп атат да. Вискозаны өзүңүздөр каалагандай кылып саласыздар. Каалагандай сүрөт таап аласыздар. Мен бул эми детский жилет болгондон кийин моундай сүрөттөрдү алдым. Огудай. Моундай сүрөт алдым. Моундай. Көрдүңүздөрбү? Бул мен Бишкекте детский студия бар, сүрөт тарткан. Лариса Гарифуллина деген, ошонун балдарынын сүрөтүн алдым. Уруксат сурадым да, мен ошо чермейлерге балдардын ушундай буюмда кийимдерине сүрөт тартайын деп, силердин ошо детский сүрөттөрдү алсам болобу балдардын десем, каалаган алып бериңиздер деди. Анан мен бир кыздын сүрөтүн ушинтип тандап алдым. Бул түлкү эне, түлкү кичике баласы, анан ошо кар түшүп атканы, бул азыр суу болуп сүрөтү жакшы көрүнбөй жатыр, бирок темасы ушундай да. Анан сиздер болсо таза эле жеңил эле гүлдөрдү эле салсаңыздар болот. Таза болбосо жана тоголокторду же 3 бурчтук же 4 бурчтук ушундай сүрөттөрдү салсаңыздар болот. Бул арты, чермейдин арты. Чермейдин арты, лекалы, көрдүңүздөрбү? Ошондо мен лекалын мындай кылдым да, полный туюк салдым. Полный туюк. Бүт эле туюк кылып салдым. Скос плеча кестим, шыр эле. Ошондо берде тигилиши болбойт. Бул эми жилетка бесшовный да, бесшовный. Берин мен жана кыркып алдым, бирке киргизип атканда баягы иш жагына эметкен. Анан чөнтөктөрүн мына моундай бияка көргөзөйүн, ушундай кылып кыркып алдым. Кыркып эметтим да, эми ошо чөнтөктү кантип привалка кылыш керек, мен өзүнчө отдельный видео тарткым келип атат да. Ошон үчүн чөнтөк жөнүндө эчтемке айткан жокмун. Эчтемке сиздерге азыр көргөзбөйм. Болгону мынакей ушул баягы чермейди, мына тигилиши жок кантип ушу этапка келдик да. Эмесин иинин, плечосун кантип тигилиши жок кылыш керек. Ошону көргөзгүм келди. Эмесин шаблонун алып эле бирден сразу эле кыркып аласыздар. Плечигин сразу кыркып аласыздар. Шыр эле анан жүндү салып атканда ошол жерге жүнүн нары жагына, бер жагына эметип калың кылбай, мынакей көрдүңүздөрбү, калың кылбай ушинтип иинин жасап аласыздар. Чөнтөгүн эмесин бул уже увалка болуп калды. Эми сиздер өздөрүңүздөрдүн балдарыңыздардын размерин аласыздар. Мисалы, баланын чермейин аласыздар, мисалы баланын чермейи, кыздын чермейи. Аласыздар да ушунча кошосуздар. Мына сүрөттөгүдөй кошуп коесуздар. Бул дагы эми кирет дейчи, мындай эжекелер, мына бул дагы кирет. Бул кирет, бул азыр дагы мен муну сууга бышырам, уксуска салам, бул кирет. Ошондо ошол жагынан ошонча кошуп коесуздар. Мен азыр сиздерге метражын айтайын, сантиметрлерин айтайын. Канча сиздер эметесиздер. Да, вот 6 сантиметр. Биягыда 6 сантиметр. Бул жолу 6 сантиметрден кошосуздар. Биягына дагы баланын кийимин аласыздар дагы. Биягына кошосуздар 6 сантиметр, биягына, эми узунуна карайсыздар, бияка 10 сантиметр кошсоңуздар да мейли. Болгону мына жагына дагы. Эми бердеги баягы проймасы, кол кирген жерин кантип бычабыз? Мен атайлап ушинтип ушундай увалка кылам да, берин мен кыркамын. Берин в обязательном порядке эми дайын болгондо кыркам. Эмнеге? Анткени монтип канча аракет кылбагам, могу жерин баары бир мындай шалдырап калат да, эмнегедир бул эми жүндүн эмеси свойствосу да. Кыры негизи чоюлат. Ушинтип эметип калат. Мен азыр муну эми киргизем, сүрөм бул эмегечи. Киргизип эметип көрөмүн. Же түздөймүн, же таза болбосо ушул ойдон калтырамын. Бирок жаман эмес, бул деле жаман эмес, ушу этеги ушундай болсо деле жаман эмес. Мынакей чөнтөктөрү азыр мен колун салбай эле коеюн, бир жерин жулуп алышы мүмкүн да. Жакшы еще кургак электе бул эме. Бирок чөнтөктөрү уже кирди. Эми ортосунан кезем азыр. Ортосунан кезип анан кийин ортосунан кезем. Так. Ортосунан кезип 45 сантиметр болуптур. 45 болсо, ошондо 22,5 ушул жерден кетилет экен. Так.
Так, ошо тура эле болуп туруп. Ушул жеринен кездеткен. Так. Бягындагы. Мынакей ортосун тең кылып мынтип кезип аласыздар. Бул уже жакшы эле бышты, жакшы кирди. Быш элек, бул еще бышыр элекмин. Эми муну кезберсе болот, өтө көп мына чөйүлбөйт. Бирок эми суу кезинде нарып тартып бери тартсаңыздар, чөйүлсө бир паста эле чөйүлүп кетиши оңой эле да. Анткени бул жакшы азыр бышырыш керек да. Мына кырларын көрдүңүздөрбү? Кырларын. Ошон үчүн муну абалаш керек. Бул ушундай. Эми мен сиздерге көргөзүп коеюн. Менде мындай детский жилетка бар. Мынакей. Детский жилетка бар. Мен бул жилетканын проймасына азыр саламын. Мен эми профессиональный швея эмесмин, эжекелер. Эми бул түшүнүктүү эле. Мен профессиональный швея эмесмин, мен выход издеймин. Окуган жокмун. Окуганга азыр уже менин возрастым деле эметпейт. Мен күнүгө окуп атам да эми. Барып швея окушуна окуганга мен азыр убактым да жок, жашым деле болуп калды. Ошон үчүн мен күнүгө өзүм ушинтип болжолдоп черим. Бул деле мына эме чермей. Жүн чермей. Мынакей акырын алып туруп мынтип. Мен сиздерге ошо баягы бир мен билбейм, кантип үйрөнөм деген айласын айтып атам да. Мен да ушинтип айласын табамын. Эмне кылабыз? Мынакей ушинтип кыркып алабыз. Эчтемке ойлобогула, эчтемкеден коркпогула. Эч ким эчтемкебизди жулуп албайт, урушпайт. Жаза бергиле. Бул мына мен мындайынан кестим, бул арт жагы эле, арт жагы. Эми алды жагын биз кандай кылабыз? Алды жагы бирке мындай эме чыгып турат да, биякачы. Көрүңүздөрбү? Бияка баары бир мынтип чыгып турат. Ошон үчүн мен эмне кылам? Мен азыр бул жагын бир аз дагы кезем. Болгону алдын эле. Алдын эле акырын. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр. Так. Мындайынан. Удобныйраак алып алайын, Мындайынан кыркам. На. Бул жагын деле ушинтип кыркып аламын. Буюрса эме жилетка дайын болду. Эми бул жагын эмесин жакасын кыркам. Жакасын деле эмеге саламын да. Болжолдойм азырынча. Дагы анан бул кийиз бышканча түздөп жашына калып туруп, ушунун баарын кыркып алыш керек. Ушулардын баарын кыркып түздөп алыш керек. Анткени бул эме бышкандан кийин нолардын баары бышып калат. Кескен жерлердин баары жашына калып бышып калат. Эми муну мен андан кийин дагы клеенкага ороп, уксуска чылап, анан клеенкага ороп, анан ызык сууга аябай кайнатам да. Мурда мен мантышницага деп атпадым, эми башка техниканы да көргөзүп берем. Буну эмеге мантышницага эмес, жанагы кастрюлга ызык сууду куюп алып эле, буларды пакетке салып, ороп. Үстүнөн астынан пакет орош керек, анткени боектор бири-бирине кирип кетпесиндерчи. Всё равно есть вероятность бири-бирине сиңип кетиши мүмкүн. Анан ошо ороп туруп эле, мурунку мен мастер-класста кандай кылсам, ошондой кылып ушундай эле ушинтип мантышницам жок дегендерге ушинтип кастрюлдун ичине кайнатса болот. Ызык сууга, антип деле бул пакет өйдө жакка агып түшүп, анан бууга бышат. Мына ушундай эле. Анан эми сүрөтүн каалагандай кыласыздар. Мен монтип трафарет жазып алгам, мына түлкүнүн трафаретин тартып, анын ичине жүндү толтуруп, основасын жүнүн толтуруп эле, анан биринчи ушуларын жазып алдым. Анан калган эми тимеле жасаган оңой эле. Мыналардын баары оңой. Күндү, эмне баягы кар түшүп аткан эмесин бүт жасаган. Мунун баары деле оңой, эжекелер, абдан оңой нерсе. Жасап
балдарга жазап берип эле кызыктуу кылып. Мен эми сложный битке сүрөттөрдү, ну сложный эмес, эми битке мындай эмеси сүрөттөрдү кылсаң болот, анткени YouTube канал тартып аткандан кийин бирке кызык сурак кылайын деп атам.